Жаш өтүп калса да хоккей оюнун мыкты ойногон Бектемишев Болотбек Нарын облустук хоккей оюну боюнча машыктыруучусу. Бала кезинен бул спорттун түрүнө жакын болуп, ушул күнгө чейин көп ийгиликтерди багындырып, көптөгөн спортчуларды тарбиялап келет. Каарманыбыз бул оюнга ийгиликке жетишебиз деген ишеничте. 12 жашыман баштап ойнай баштаганмын хоккейди. Ал убакта эс турууга болчу. Ошондон бери мына кышкысында айма конькиге турам, жайкысын футбол ойноп. Бирок акыркы 7 жылдан бери өзүм атайын хоккейден баштыруучу болуп, хоккейге өтүп кеткен, хоккейден тренер. Ташболот Токтосуновдун кубогуна арналган эл аралык мелдештин ачылышында алгач Кыргыз Республикасынын гимни жаңырып, Нарын шаарынын мэри Эмил Алымкулов өзүнүн куттуктоо сөзүн айтты. Белгилей кетсек, аталган оюн 40 жаштан өйдө ардагерлер арасында өтүп, мелдештин максаты ден соолукту чыңдоо, достукту бекемдөө жана ошондой эле хоккей оюнун өнүктүрүү болуп саналат. Мындан ары бул мелдеште жыл сайын салт катары өткөрүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бир команда администрация Челябинска келди Россиядан. Экинчи команда хоккейный клуб Энбек Алма Ата шаарынан келди. Үчүнчү шаары Ынтымак. Бул Ынтымак хоккейный клуб бул Кеңеш, Ат Башы району, анан Ысык Көл областы кошулган команда. Төртүнчү команда болсо биздин Нарын шаарынын командасы Ала Тоо Нарын. Бул кубоктун максаты бул ушул муз аянтчасын ачкандан баштап 17-жылы биринчи кубок кылабыз, переходящий кубок. Муну Кудай бурса ушу ежегодный кылабыз, жыл сайын ушу кубок өтүп турат. Мындан сырткары көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан оюнга көрмандар залга жыкталып, өз сүйүктүү командаларын сүрөштү. В нашем городе Биздин команданын курамы толугу менен Челябинск шаарынын мэриясынын кызматкерлери жана ошондой эле арасында шаардык кеңештин депутаттары да бар. Мен ал шаардын мэримин. Бизди бул көздүн жоосун алган Нарын шаарына турнирге чакырганыңарга рахмат айтам. Өтө кооз шаар экен. Хоккейде өзүңүздөр билесиз, аябай сонун оюн, биздин тоолуктарга дагы төп келчү оюнун бири да. Анан ушундай залды ошол ар бир райондорго бирден салынса, айда сонун болот эле.